Ошмуда педагогикалык багыттагы практика санариптештирилет. Журналист болгун келе аталышындагы сынактын жеңүүчүлөрүн аныктоо процесси башталды. Индия мамлекети менен медицина багытындагы кызматташтык дагы бир баскычка көтөрүлдү. Окуу жайдын социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Түмөнбай Колдошов сезимдеги аккорддор аталышындагы жеке чыгармачылык кечесин тартуулайт. Алдыда ушул жана башка маалыматтарды кезеги менен баяндоого өтөм. Саламатсыздарбы? Студияда Кызбирак Абдрахим кызы. Чехиянын Батыш Шейх университетинен билим алып тажрыйба алмашууга 14 студент жана 2 окутуучу барат. Ага ылайык окуу жайдын өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар боюнча проректору Абдыганы Абдувалиев делегация менен жолугуп ак жолго алады. Алсак Ошмо жана Батыш Шейх университетинин ортосундагы 2 тараптуу келишим 3 жылдан бери жүргүзүлүп келет. Ал эми студенттер ал жакта 1 ай бою билим алып, өз ара кредиттерди таануу аркылуу тажрыйба топтоп академиялык мобилдүүлүк программасын өтүшөт. Мында билим алуучулар бир гана окуу менен чектелбестен башка мамлекеттер менен таанышып, алардын маданиятын, тилин, тарыхын үйрөнүп, ошол эле учурда кыргыз элинин үрп-адаттарын, салт-саналарын жайылтууну да көздөөдө. Окуу жайда педагогикалык практика өтөөнүн санариптештирүү жолу башталды. Мында студенттер шаарда гана эмес, алыскы региондорго чыгууга шарт түзүлөт. Бул программаны ишке ашыруу аркылуу студент каалаган мектепте тажрыйба алуу менен бирге айыл жергесиндеги билим деңгээлин өсүшүнө көмөк көрсөтө алат. Бул ыкма кандай жолдор менен ишке ашат? Кененирээк кабарчыбыз Дурусбек Акылбек уулунун видео материалында. Быйылкы жылы бир эле мезгилде шаардын өзүнө практикага 1534 билим алуучу чыккан. Алардын арасынан 132 студент Наваи мектебинде болгон. Адылбек Батыралиев шаардын мектептериндеги практиканттардын көптүгүнөн алардын толук кандуу тажрыйба алуусуна, окуучулар жана мугалимдер менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк жоктугунан аталган системаны иштеп чыгуу зарылдыгы пайда болгондугун билдирет. Эгерде биз санариптикке өтсөк, студенттерибизди айыл жерлерине жиберип, айылда мыкты мектептерге жиберебиз дагы ошол жердеги баягы тажрыйбалар, чыгармачыл иштеген мугалимдер менен иштешип, аябай бир жакшы бир бийик деңгээлде өтөрө турганга дагы берип атат. Педагогикалык практиканы санариптештирүү боюнча жыйында педагогикалык адистиктердеги практикаларды санариптик технологияларды колдонуу менен өткөрүүнүн жана уюштуруунун бүгүнкү күндөгү маселелери талкууланды. Ага ылайык бул система практикага чыгуучу студенттердин мектептердеги окуу жана тарбиялык иштерин жүргүзүүдөгү алгачкы практикалык көндүмдөрүнө ээ кылуу менен болочок мугалимдерди өзүнүн профили боюнча окутуучулук функцияларын толугу менен аткарууга багыттоо максатын көздөөдө. Ошондой эле психологиялык, педагогикалык жана методикалык билимдерди системалаштырууга багыттоо болуп эсептелинет. Чаткалга мисалы үчүн методист бара албайт. Себеби методист барыш үчүн азыр бизде студенттер контрактын аз төлөп атпайбы, туурабы? Актабайт да, экономикалык жактан актабайт. Эми ушуну санариптештирип, мисалы үчүн студент ушу чаткалдан туруп, өзүнүн азыр технология өнүккөн, бардыгында телефон бар, азыр Кыргызстандын бардык жеринде интернет бар. Ошо өзүнүн сабагын телефон аркылуу видеого тартат, мисалы үчүн 45 мүнөттүк сабак тартып, дароо ошол AVN аркылуу жөнөтөт. Санариптештирүүдө практиканы аралыктан башкаруу менен алыскы аймактагы билим берүү процессин көзөмөлдөөгө болот. Мындан улам студенттер буйрукта көрсөтүлгөн мектепте практикага чыгып, ал жердеги өзүнүн иш аракетин фото жана видео отчетко чагылдырып, электрондук вариантта практика жетекчисине тапшырып туруусу каралууда. Ушул региондорго мыкты студенттерди жана максаттуу келген студенттерибиз бар, атайын мектептерден келген. Ошол эле кезде бул сырттан дистанттык технологияны колдонуу менен бөлүмдөгү студенттерибиз, ошол жерде иштеп аткан студенттерибиз бар. Ошол иштеп аткан студенттерибиздин дагы педагогикалык практикаларын ошо санариптик технологияларды өнүктүрүү боюнча колдонуп, ошол жактардан практиканы өтүү маселеси каралды. Бир аз талкуулардан кийин сунуштар айтылды, видеолорду киргизсе болот экен. Видео киргизгенден кийин бул абдан сонун бир механизм болуп эсептелинет. Бул механизм менен биз чындыгында бүт Кыргызстандагы баягы алыскы региондордогу биздин аябай баягы кесипке муктаж болгон же болбосо кесипкөй адистерге муктаж болгон биздин мектептерди биз камсыздай алат экенбиз да. Аталган система аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында жүргүзүлүүдө. Баса белгилей кетсек, бул программа жогорку окуу жайлар арасынан Ошмуда алгачкы жолу ишке ашырылууда.
Дурусбек Акылбек уулу, Мерим Алмазбек кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт Теле студиясы. Журналист болгун келеп аталышындагы сынактын жеңүүчүлөрүн аныктоо процесси башталды. Тагыраагы окуу жайдын ректораты, журналистика кафедрасы жана кыргыз-түрк факультети биргеликте март айынын башында мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн конкурс жарыялаган. Сынактын жүрүшүндө жакынкы райондордогу мектептерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, форум үчүн электрондук почта ачылган. Ал поштага 150гө чукул материал түшүп, анын 16сы видео, калганы эссе, дил баян түрүндө. Учурда атайын түзүлгөн комиссия тарабынан келген материалдар текшерилүүдө. Алсак, катышуучулар 2030 жылдагы Кыргызстан менин кыялымда, Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору жана социалдык тармактар бизге керекпи деген темаларда материалдарын даярдашып, алардын басымдуу бөлүгү Ноокат районунан келген. Конкурстун жыйынтыгы 10 апрелде Ошмунун башкы корпусунда боло турган Болочок журналисттер форумунда жарыяланат. Форумдун жүрүшүндө катышуучулар мугалимдери менен бирге катышып, сыйлуу белектер жана дипломдор менен сыйланмакчы. Индия мамлекети менен медицина багытындагы кызматташтык дагы бир баскычка көтөрүлдү. Анткени окуу жайдан барган делегация иш сапарынын алкагында эки тараптуу кызматташуу боюнча келишимге кол коюуга жетишилген. Аны менен катар эле делегация медициналык клиникалар менен таанышып, Ошмунун эл аралык медицина факультетинин бүтүрүүчүлөрү менен жолугушкан. Кызматтык иш сапарынын чоо жайын кененирээк кесиптешим айтып берет. Индия мамлекетинин чакыруусу менен барган делегацияны университеттин өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар боюнча проректору Абдыганы Абдубалиев баштап барган. Мында эл аралык медицина факультетинен 2 окутуучу болуп, жалпы 7 адамдан турган делегация аталган өлкөнүн билим берүү, маданият жана медицина тармагы менен таанышып келишкен. Ал эми сапар чыгымдары Индия мамлекети тарабынан каржыланып, атайын семинарлар уюштурулган. Мына бир топ клиникаларда болдук. МАКС деген өтө чоң онкологиялык клиника, ЖЕПИ деген клиника жана башка. Ал жерде жетекчилер менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Негизинен студенттерди практикага жөнөтүү, мугалимдерди стажировкага жөнөтүү жана ал жактан бизге конок лекцияга профессорлорду чакыртуу, ушул маселелер боюнча биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мындай натыйжага жетиштик. Медициналык кадрларды даярдоодо тажрыйба алмашуу чоң мүмкүнчүлүк болуп эсептелинет. Буга байланыштуу эл аралык медицина факультетинин окутуучулары үчүн аталган семинар пайдалуу болгонун айтышат. Анткени окутуучулар үчүн медицинасы өнүккөн, заманбап аппараттар менен жабдылган өлкөдөгү клиникада болуу жакшы натыйжасын берет дейт Махабат Бугубаева. Өзгөчөлүктөрүн байкасак, бүт эле жакшы специалист врачтары аябай жаш экен. Ошондой эле аябай күчтүү трансплантолог, нефролог 42 жашта экен. Ошондой жаш болгонуна карабастан аябай жакшы специалисттер экен. Делегациянын дагы бир өкүлү Исламидин Ташполотов болсо, Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медицина факультетинин бүтүрүүчүлөрүнүн 90% ашууну учурда дарыгер болуп эмгектенип жатканын сыймыктануу менен айтат. Ал эми айрымдары болсо жеке клиникаларында ачууга жетишишкен. Кечээ декабрь айында, 2018 жылдын декабрь айында окуу жайыбызды бүтүп, дипломду колго алган болсо, 2-3 айдын ичинде бизче айтканда нострификация дегендей немеден өтүп, аларда медициналык атайын мындай совет бар экен. Ошол советтен өтүп, андан кийин ал толук кандуу медик врач катарында, доктор катарында иштегенге мүмкүнчүлүк алып калыптыр. Азыркы учурда ошол эле бүтүрүүчүбүз өзүнүн клиникасын бутка коюп, өзүнүн клиникасы менен элге жардам берип аткан экен. Эске салсак, буга чейин математика жана информациялык технологиялар факультетинде окутуучулары Германиядагы Свикка Батыш Саксониялык колдонмо илимдер университетинде Erasmus+ программасы боюнча семинарга катышып келишкен. Мында Кырмеди долбоордун алкагында инструкторлорду даярдоо боюнча профессорлор тренинг өтүшүп, өз тажрыйбалары менен бөлүшүшкөн. Ошондой эле алдыда Европа, Милан, Италия, Испания, Германияга Erasmus+ программасы боюнча семинарларга катышуу мерчемделүүдө. Зиягүл Болот кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Ошму жаңылыктары. Окуу жайдын социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Түмөнбай Колдошов сезимдеги аккордтор аталышындагы жеке чыгармачылык кечесин тартуулайт. Концерт 6-7 апрель күндөрү Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театрында өтөт. Кече 100% жандуу болуп, баштан аяк аккордеонисттер, сахналаш достору, белгилүү ырчылар коштойт. Ошондой эле автордук обондор жана эл сагынган эски кайрыктар ырдалып, дуэттер орун алмакчы. Эске салсак, ушул эле концерт 30 март күнү Бишкек шаарындагы Кыргыз улуттук академиялык драм театрында жогорку деңгээлде болуп өткөн.
Бул жуманын акыркы кабарлары менен Кызбырак Абдрахим кызы тааныштырдым. Биздин социалдык баракчаларыбызга катталып, ушул жана башка берүүлөрүбүзгө күбө болуңуздар. Мен сиздер менен коштошом, ал эми автордук көрсөтүүлөр эфирдик жүрүштү улайт. Андыктан бизден алыстабаңыз. Тоқтасаң, бұлар қайсыл тілде сөйлесіп жатышат? ¿Cómo estás? Muy bien. Англис тілін ғана бағымдай алдым, қалған тақырып үшін албадым. Сұрап көрейінші. Салам қыздар, қандайсыңар? Сілер қайсыл тілде сөйлесіп жатасыңар? Білсек болады? Англис тілінде. Немец тілінде. Испан тілі. Француз тілі. Көптеген тілдерде білім берген сілердің факультетің арасында бір түрлі қызықтарға бай болуш керек, Ала, біз Қырғыз Европа факультетінің студенттеріміз. Жақсы, рахмат. Анда емесе бізден саяхаттауымыз қайсыл жаққа болары белгілі болдық шөйт. Албетте. Кыргыз Европа факультети 2017 жылы ачылган. Факультеттин профессордук окутуучулук курамы заманбап усулдук ыкмаларды жана эл аралык стандарттагы технологияларды мыкты колдонуу менен зор тажрыйбага ээ болгон. Жогорку квалификациялуу жергиликтүү жана чет өлкөлүк адистерден түзүлүүдө. Окуу процесси биринчи курста кыргыз, орус, англис жана испан тилдеринде жүргүзүлсө, экинчи курстан тартып сабактардын дээрлик 80% негизги англис тилинде окутулат. Ал эми факультеттин ар тараптуу өнүктүрүү максатын көздөгөн атайын иш план каралып чыккан. Факультетибиздин келечектеги пландары абдан жакшы, перспективдүү. Биз азыр Испания менен келишимдин негизинде жакшы иш алып барып жатабыз. Андан тышкары бизде Чехия жана Германия менен мүмкүнчүлүктөрүбүз жакшы, алар менен да келишимдер бар. Мына ошонун алкагында азыр студенттерди чыгардык. Кыргыз Европа факультети Европа тануу, Америка тануу, лингвистика, юриспруденция, бизнес башкаруу жана туризм багыттары боюнча адистерди даярдап келет. Ошондой эле факультеттин негизги көмөктөшү Испаниянын Кадис университети. Аталган университет менен Erasmus+ программасынын алкагында кызматташуу ийгиликтүү уланып келүүдө. Буга байланыштуу испан жана башка чет тилдерди өздөштүрүүдө көмөктөш чет өлкөлүк университеттерден тажрыйбалуу окутуучулар келип билим беришет. Hola, mi nombre es Inma, soy de España. Мен Испаниянын Кадис шаарынан келдим. Менин максатым Кадис университети менен Ош мамлекеттик университетин бекемдөө. Ошко келгеним үчүн абдан кубанам. Бул жердеги студенттер мага аябай жагат. Алар менен иштөө өтө кызыктуу. Испан тилинен мини экзамендер уюштуруп турат. Ал дегеним Испанияга Erasmus+ программасы менен чыгып жаткан мобилдүүлүк боюнча студенттерге биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Кадис университетинин уруксаты менен биргеликте аларга тил деңгээлин билүү экзамендерин өткөрүп турабыз. Андан сырткары ар жума сайын класстан сырткары келип бул испан окутуучулар менен биргеликте адабият окуп турушат. Бул факультет студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча дайыма алдыда бара жатканы менен өзгөчөлөнөт. Анткени окуу жайдын окутуучуларынан жана студенттеринен тарта сырткы жана ички билим алмашуу процесстеринде активдүү катышып, коңуш өлкөлөрдө гана эмес, Европа өлкөлөрүнө чейин барып билим алышууда.
Биздин факультетте креативдүү идеяларга бай, терең илим билимге жана гумандуу адамдык касиетке ээ педагогдор менен иш алып барабыз. Студенттерге татыктуу билим берүү үчүн биздин мугалимдер ар дайым өздөрүнүн билимин жогорулатып турушат. Бүгүнкү күндө бир нече тилди өздөштүрүү менен чет өлкөдөн билим алуу эгер ыңгайы келсе, ал жакта иштөө жаштардын максатына айланды десек болот. Мындан улам билим алуучулар негизги адистикке ээ болуу менен катар кошумча англис тилин жана дагы бир чет тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Ал эми тилди тереңдетип үйрөтүү үчүн чет өлкөлөрдөн атайын волонтерлор тартылган. Benim adım Can, ben Tinçlik Korpusu'nun ihtiyarçısıyım. Oş Mamleketlik Üniversitesi'nde Talking Club ütücütam. Maga studentlerge yardım bergen jagat. Men alarga iyilik kalayım. Kyrgyz Europa Fakülteti Dünüge Çigunun Angoy Jolu. Welcome to Kyrgyz European Faculty, which opens big opportunity for students to learn languages and to study abroad. Kyrgyz European Faculty is a window to Europe. KEF ist der Werk zur Entwicklung. Kyrgyz Europa Fakulteti Innovacja, Investicja, Integracja. Bienvenidos Kyrgyz European Fakultet. KEF – это окно в Европу и ваше будущее. Студенттерди маданий жана массалык иштерге тартуу жагы да жакшы жолго коюлган. Ага ылайык кошумча бир топ иримдер иштейт. Мында алар кыргыз элинин маданияты менен эле эмес, Европанын маданиятын өздөштүрүшөт. Спорт жаатында болсо ийгиликти жаратып келе жаткан студенттер да жок эмес. 10-11 класста эле мен Ош мамлекеттик университетинин атынан универсиадаларга катышып жүргөмүн. Мектепте окусам дагы анда көптөгөн ийгиликтерге жетип, ошондон улам мен Ош мамлекеттик университетин сүйүп баштаганын сездим. Европа факультетине тапшырдым. Ошол жердеги агайлар мени колдоп, бокска болгон сүйүм андан бетер күчөдү. Аламдашуу доорунда билим, окуу, тарбия тыгыз интеграцияланууда. Анын сыңары факультеттин студенттери спортко, маданий иш-чараларда, дискуссияларда жана ар кандай фестивалдарда эң жакшы көрсөткүчтөрдү диплом, грамоталар менен сыйланып келет. Факультеттин материалдык техникалык базасы учурдун талабына жараша компьютерлер, LCD проекторлор, интерактивдүү доскалар менен жабдылып, видео көзөмөлдөр орнотулган. Ар бир аудиторияда билим алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттардын баары бар. Бүгүнкү күндө окутуу европалык стандарттарга ылайык заманбап билим берүүгө багытталган. Эл аралык укук, эл аралык бизнес, эл аралык туризм багыттары боюнча окуу пландар каралып, заманбап тандоо курстары киргизилүүдө. Биз эки тилдүү экономисттерди, эки тилдүү юристтерди, туризм багыты боюнча адистерди даярдоо менен студенттерге Европага барып окууга, иштөөгө мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүдөбүз. Азыркы учурда Испаниянын Кадис шаарында Erasmus Plus программа боюнча билим алып жатабыз. Кыргыз Европа факультети чет өлкөгө окууну жолун ачат. Жана дагы заманбап кесипте ниет болуу үчүн эң мыкты тандоо. Здравствуйте, дорогие зрители моего видео. Для начала давайте я представлюсь. Я Азимбаева Журналист. Я студентка второго курса Кыргызско-европейского факультета по направлению международное право. Сейчас я нахожусь в студенческом городе Марбурге, Германии. Европалык билим берүү модельдерин колдонгон чет өлкөлөрдүн алдыңкы университеттеринде билимин, илимий изилдөөлөрүн уланткан, европалык гранттык программаларга катыша алган, ошондой эле кош диплом алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эл аралык экономикалык жана саясатты өздөштүрүү, Америка, Европа таануу жана дүйнөлүк деңгээлдеги бизнес, туризм багытындагы мыкты адистерден болуп, жогорку билим берүүгө арналган өзгөчө факультетте окугуңуз келсе,
жашоодо биз көптөгөн суроолорго жооп таба албайбыз. Негизи жооп алуудан көрө суроонун болгону маанилүү эмеспи? Суроо барбы? Демек адамда алдыга болгон умтулуу, ийгиликтерди багындырууга болгон каалоо бар. Саламатсыздарбы? Сиздер менен ийгиликтүү студент берүүсү бүгүнкү биздин каарманыбыз окуусу менен ишини бирдей айкалыштыра, келечекке ишеним менен кадам тишилтип, көптөгөн ийгиликтерди багындырып келе жаткан Абдылдаев Алманбет болмокчу. Албетте, биринчи ишке киргенде кыйынчылыктар болгон. Мен неден кыйналгам? Биринчи аппараттарды кантип иштетишти жакшы билбейт элем да. Ошодон кыйналгам. Анан аптечканын ичинде биздин дарыларыбыздын өз-өзүнүн местасы бар да. Ошол месталарын кайсыл ампула, кайсыл дары, кайсыл жерде ошонун бар тапканда кыйналып калат элем да, кичинечи. Ошол нерселерден кыйналдым. Анан бизде вызов түшкөндө, бизге чакыруу түшкөндө биз кайсыл убак болбосун тезинен чыгып кетишибиз керек да. Биз үчүн ар бир секундда, ар бир минутта баалуу да. Ошондой мезгилдерде, мисалы мен мурун көп уктап, мындай нерселерге көргөн эмесмин да. Андан кийин ошол уктап аткан жериңе эле вызов берди, уже сразу жөнөйсүң да. Ошол убактарда мен кыйналдым. Ар бир инсан өзүнүн кесибин сүйүп, өзүнүн кесибине берилүү менен иштеп, көп аракет кылса, албетте чоң ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Башта келгенде жаш болушуна карабай, студент болушуна карабай, башында кичине кыйынчылыктар болду. Кийин аста-секин өзүгө кошулуп, аракетти күчкөн жакшы үйрөнүп кетти. Азыркы күндө жакшы иштеп жүрөт. Буюрса алдыга койгон ой максаттарым чоң. Келечекте мыкты хирург болсом деп тилейм. Азыр бир иш аракеттин үстүндө жүрөм. Буюрса өз билимимди башка өлкөдөн өркүндөтүп келсем деген оюм бар да. Себеби бизде жок аппараттар өнүккөн мамлекеттерде бар. Мен ошол мамлекеттерден ошол аппараттарды алып келип, ошол жакта боло турган операцияларды ушу өзүбүздө Кыргызстанда жасап, элге жардам тийгизсем дейм. Мисалы, ал жакта операция боло турган болсо, аябай кымбат суммада акча кетет да. Өзүбүздө болсо бир топ арзан болот. Бул биздин элибизге, жерибизге пайда болот деп ойлойм. Адам аракет кылса, буюрса бардык нерсеге жетишсе болот. Бул жигиттин мага ушул өзүнүн жөнөкөйлүгү, кичпейилдиги, анан алга умтулуп, бир нерсени үйрөнүп алайын, бир нерсени көрүп алайын деп, сабактарын калтырбай, сабактардан кийин дагы библиотекаларга барып, ал турган мугалимдердин, устаздардын артынан чуркап, жакшы өрнөктөрдү алып калайын деп жүргөндө, ушундай башка студенттерден ушул мүнөздөр менен айырмаланып турат да. ОШМУ азыр өнүккөн университеттердин катарына кирип калды. Азыр бизде башка университеттерге салыштырмалуу бизде шарт көп, шарт жакшы аябай. Студенттердин билим алуусуна жеңил болот да. Университетте бардык шарттар түзүлгөн. Бир гана адамдын органдары эле эмес, химия, физика, башка предметтерден дагы аппараттар жетиштүү, аларды дагы окуп үйрөнөбүз.
ошму студенттерди илимге билимге сугарган чакан мамлекет десем болот. Ушунча шартты түзүп берген, студенттерге ушунча шартты түзүп берген. Биз дагы ушул жерде билим алып жүрөбүз. Келечекте Кыргыздын мыкты адиси болгонго аракеттенип окуп жатабыз. Дагы да өнүктүрүү үчүн тил курстарына барып, тил курстары жактан дагы өзүн өнүктүрүп, чет өлкөлөргө барсам деген жакшы бир ойлору бар. Ошол жактан дагы ийгиликтерге жетишип берет. Анан бул негизи биздин студенттерден өзүнүн группасынан жолосо, биздин потоктогу студенттерден айырмаланып, бул аябай аракетчил, башкаларды жакшы окуганга, жакшы алдыга умтулганга үндөп турган жөнөкөй жигиттердин бири. Спорт менен машык жүргөн адамдын дене мүчөсү келишимдүү болот. Жана спорт менен биз машыгып жүрсөк, биздин организмибиздин иштөө функциялары дагы жакшырат. Спорт ден соолуктун булагы. Спорт менен машыккан адам ар түрдүү ооруларга дагы толуктуулугу жогору, иммунитети жогору болот. Ошондуктан адам баласы кандай шартта болбосун, өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, спорт менен машыгып турубуз керек. Жашоодо ийгиликтүү инсан болуу үчүн бир гана окуунун өзү аздык кылат. Кези келгенде коркпой кадам таштоону да билиш керек. Коркпоңуз, алгач кадам таштап көрүңүз. Калган иштер өз-өзүнөн ачыла берет. Ийгилик ар дайым аракет кылган адамды гана коштоп жүрүүнү унутпаңыз. Ооба достор, биздин бүгүнкү тамашабыз дал ушундай болмокчу. Өзүңүздөр байкагандай, бул машинанын номери өз ордунда турат. Ал эми биз башка номер менен агайларды дал ушинтип тамашага салмакчыбыз. Кызык болуп жатабы? Анда бизден алыстабаңыз. Ассаламу алейкум. Үмүт эле студиясы тамашада. Агай, Үмүт эле студиясы. Тамашада. Студиясы бұл. Тигине камера тартады. Бул жакта да тартады. Болуп атабыз. Камера бұл жақта қолдап қоясың ай.
Болды, кечирем. Мен номериңиз турат өзүңүздө, бул башка номер. Азгыны тамаша топ. Sizin номериңиз чыккан жок ака. Мына ушундай күлкүлүү окуялар менен биздин бүгүнкү тамашабыз өз соңуна келип жетти. Албетте биздин рубрика тууралуу өз ой пикириңиздер болсо комментарийга жазсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошуп коебуз. Кийинки тамашалардан көрүшкөнчө. Бүттүбү бека? Номер. Братчка. Өзүңүз номериңиз турат бул. Башка номер бул. Башка номер. Башка номер. Бека,